Ассаламу алейкум, кыргыз бир туугандар. Страховка боюнча айтайын дедим эле. Страховка кыргыз эли дайын эмес кезде карапайым элди кыйнап эле страховка кылдыртып койгонсуңар. Мейли эми кылдыртканыңар аз келгенси ошо страховка эшектин тушамышын чечсе жакшы, эшектин да тушамышын чечпейт экен. Кече кичинекей ДТП болдук, ГАИ чакырсак келди дагы эмне дейт? Эки водительди наркологияга алып барам дейт. Андан кийин эки машина штраф стоянкага кирет. Андан кийин 1800 сомдон төлөп экспертиза жалдайсыңар. Экспертиза жалдагандан кийин анан сотко өткөрөбүз. Анан соттун чечимин күтөсүңөр дейт. Ким күнөөлүү эмес экенин сот аныктайт дейт. Кичинекей нерсени на место чече албагандан кийин страховканын бизге эмне кереги бар? Өзүңөр ойлонсоңор, кичинекей нерсе үчүн 10-15 күн убактыңды кетирип, бир күнү Горгайда, экинчи күнү штраф стоянкада, үчүнчү күнү сотто жүрсөң, анда бизге эмне кереги бар страховканын? Башка мамлекетте страховка кандай иштейт экенин биздикилер билбейт экен. Башка мамлекетте страховка кандай иштейт? ДТП болдун, ГАИ чакырасың, ГАИ келет дагы ошол жерден схеманы чийип туруп, ким күнөөлүү эмес экенин сразу ошол жерден аныктайт да Европротокол толтурат. Европротоколду толтуруп туруп, машина жүрбөй калса дагы айтат: кайда алып барасың, айда алып бар. Эвакуатор чакырасыңды каалаган жагыңа машинени алып кеткиле дейт. Машинени алып кетесиң дагы эртеси күнү страховый компанияга кайрыласың. Страховый компания өзүнүн адамдарын жөнөтөт, эксперттерин келип ушерфти эсептейт. Ушерфти эсептеп туруп, алар өздөрүнүкүн предлагать этет. Илива момча миң төлөп беребиз, илива машинеңди жазап беребиз деп. Кааласаң акчаны аласың, кааласаң машинеңди жазатасың. Ошо менен ошо жерден иш бүтөт сразу элечи. Бизде болсо жөн эле 10-15 күн кичинекей нерсе үчүн сүйрөлүп жүрүш керек экен. Баягы эле карапайым эл кыйналып, бир күнү Горгайда, экинчи күнү штраф стоянкада, үчүнчү күнү сотто. Өзүңөр бирдекени кабыл алып атканда кичине логически ойлоңгулачы, биз ошого дайынбызбы же дайын эмеспизби депчи.